Код медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Саламатсызбы? Алтынчы туюмуз эмне болот? Алтынчы туюмуз ушу бунун ичинде арбуз жок деп атат. Торта жок деп атат. Бирок менин оюмча биз команда бир нерсе бар да. Мен суроону окуйм. Урматтуу билермандар. Сырдуу сандыктын ичиндеги нерсе мыйзамдуу иш кагаздарынын катарына кирет. Мындайча айтканда юридикалык документ десек дагы болот. Анын оң жак барагына, кээде сол жак барагына ар түрдүүчө кичинекей эмблемачалар дагы басылат. Бул сырдуу сандыкчанын ичиндеги нерсе адамзаты үчүн эң керектүү документ болуп эсептелет. Сиздерден мен талап кылганым сырдуу сандыкчанын ичинде кандай юридикалык документ бар адамга керектүү. Минута кетти. Паспорт, удостоверение, көлік, паспорт. Ар бир адам эмес. Эмблема Удостоверение бар, жумуш. Жок, ар бир адамдын. Биз мындай жөнөкөй паспорт. Жок, оң жак, сол жагынан. Оң жак барак, сол жак. бул жерде экиле барак болуш керек. Бүктөлө турган болуш керек. Эки барак болгондон кийин бул метрика болушу мүмкүн да, туулгандыгы жөнүндө. дагы кайсы болушу мүмкүн? Белги, эмблемачы, белги эмне? Отурат дагы. Эмблема. Жок, герб Мамлекеттик жана бланка мамлекеттик. Жок, ушу эмблемада дагы сөз бар да. Тагын. Эмблема ошол биздин герб. Тагын. Герб болбосо ишкананын өзүнүн эмблемасы болот да. Жок, бул иш баарынын ишканасы эмес да. Бул жерде адамдардын баарына да атат. Юридикалык. Юридикалык кара кагаз. Бул жерде экиле беттүү нерсе жөнүндө или удостоверение. Эки беттүү. Же метрика. Жок, өлгөн өлө турган адам төрөлүп атпайбы сөзсүз. Бул жерде ошо. Көөлүк болушу дагы мүмкүн, же болбосо Ушу өлгөндүн жөнүндө метрика баарында болот, эки баарына басат. же өлбөгөн адам болбойт. Күбөлүктө бар мен. Жүрбөйбү? Сурайлуу же ошол жерден. Жүрөктөн көрөт. Удостоверение метрика. Сагынбек мырза. Да, урматтуу алып баруучу, бул суроого команданын атынан Талай Пазыл жооп берет. Талай Пазылов. Адамга тиешелүү мисалы Кыргызстандын жарандыгын билдирүүчү туулгандыгы жөнүндө күбөлүк мисалы. Бул сиздин акыркы жообуңузбу? Метрика дейби, метрика деп коебуз, туулгандыгы жөнүндө күбөлүк. Демек сырдуу сандыктын ичинде метрика туулгандыгы тууралуу күбөлүк бар. Жооп кабыл алынат. Биз азыр ачып көрөбүз. Эмне бар? Талай мырзанын жообу туурабы же туура эмеспи? Жооп туура. Бул туулгандыгы тууралуу күбөлүк. Ичин ачып, мен айткан эмблемачаны дагы көрсөтүп коюшуңуз керек. Кene далил болуш керек, алчы. Кайсы жеринде эмблема турат? Ушул эмблема кээде сол жакта, кээде оң жакта басылат экен. Оюн андан ары улантылмакчы. 4-нчү раунд. Метрикадан башка кандай документ деген варианттар болот? Сиздерде паспорт келди. Дагы Шатман. Күбөлүк. Удостоверение деп коет. Кадамжай районунун тургуну Азада Арзыбаева сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Суроосунун багасы 1400 сом. Мен суроосун окуйм. Урматтуу билермандар. Кытайда жазалардын өзгөчө түрү бар. Ошол эле учурда Кытай эли байыркы элдердин да катарына кирет. Жазалардын катуулугу бул тартиптин бекемдигине кепилдик берет. Туура Талай мырза? Ал эми мен назарга тутуп жаткан бул жаза
байыркы Кытайдагы эң коркунучтуу аяосуз жаза деп эсептелинген. Биздин элестетишибизче бул адамды балталап бөлүп салуу эмес, эгерде коркунучтуу дей турган болсок. Бирок мунун жыйынтыгы чындыгында өтө коркунучтуу жазалардын катарына кирген. Урматтуу билермандар, кылмышкерди кандай жаза менен жазалашкан, атып салуу бул жерде мындай коркунучтуу деп эсептелбейт, урматтуу билермандар. Кеттим. Бамбукка жаптыруу, чийки эт менен берүү, суу бербейт. Жөнүндө суроолор да Дагы эмне болушу мүмкүн? Адам бөлүп кетип калат. Жок, бөлүп салуу деген нерсе болбойт атат. Балталап башкача болот. Ошо уйкусуздук болушу мүмкүн. Талкалап атып салуу деген нерсе жок. Эң ошол эң эле жөнөкөй мисалы уйкусуздук. Эт же баягы жалаң чийки эт берүү. Болбосо бамбукка жаткызып коет, бамбук өскөн сайын денесине бир вариант ошол. Уйкусуздук. эң коркунучтуу ошол. Дагы кайсы Кытайга тиешелүүс да берүү. Уйкусуздук эмес уйкусуздук. Бамбук. Аларда мурдатан бар нерсе да. Баягы жазачы. Бамбукка байлап коюш. Суу куюп турган кышында суу куюп турган. Жок, ал кийинки методдордон. Жок, бамбук эле бамбук. Урматтуу алып барчу, мөөнөтүнөн мурда жооп даяр. Бамбуктан. 5 секунда калды. Мөөнөтүнөн мурда болуп кала Мөөнөтүнөн береби? мурда жооп даяр, урматтуу алып барчу. 1 минутта бүттү. Берип коелайынчы. Ким жооп берет? Урматтуу алып барчу, командабыздын атынан Дурус Касымов жооп берет. Дурус мырза. Урматтуу алып баруучу, бул жазанын түрү мисалы өсүп келе жаткан бамбукка мисалы адамды чалкасынанбы, көмкөрөсүнөнбү жаткызып коюп, кылмышкерди жазалашкан себеби ал бамбук өсүп, денесине сайылып, андан чыгып кетиши да мүмкүн, иши кылып, эң коркунучтуу делген жазалардын бири ушул болсо керек деп ойлойбуз. Бул сиздин акыркы жообуңуз. Ооба. Жооп кабыл алынат.